басыны бар го, жакшы кылып компьютерден чыгарып, нормальный кылып илип койгула. Анан ушул сена өзү уети коети эң жогорку баасы 630 сомдон ашпасын. Эттин баасы кымбаттап, карапайым калк нааразы болуп баштады. Анын негизинде бүгүн Ош шаарындагы базарда эттин баасына карата рейд жүргүзүлдү. Анда бааны көзөмөлгө алган тармак сатуучуларга эттин баасынын наркы 630 сомдон сатууну түшүндүрдү. Биз Ош шаарында азык түлүк коопсуздугу боюнча штаб түздүк. Бүгүнкү күндө ошо Ош шаарында эттин баасын 680ден 630 сомго чейин деп бааны белгилеп бердик малдын этин. Ошол 630 сомго чейин дегенде биз мындан да ылдый түшкөнгө аракет кылып атабыз, 600 сомго чейин түшкөнгө. Бирок кээ бир учурларда бизде Кара Суу районунда 680ден сатылып атат деп биз түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн мезгилде мына эт саткан ишкерлер ошондой ойлорун да айтып атышат. Эми мындан кийин эттин баасын кымбаттаткандарга антимонополия кызматы чара көрөт. Буга чейин эттин баасы 680 сомдон сатылып келген. Ал эми эт саткандар ортомчулардан этти кымбат алгандыктан баа жогорулап жатканын себеп кылышты. Биз өзү кымбат алып аттык эле. 630-640тан түшүп калып атты эле этчи. Ошол эле. Документ бүт ба жогу бар. Бүт ба жогу. Сөзсүз. Өзбекстанга неме болгон боюнча эт көтөрүлүп кетти. Азыр кайра мынау түшүп атат. Чек аралар жабылып Өзбекстанга ташылып калса, мынау эт өзүнүн немесине түшсө жакшы болот эле. Өткөрүлгөн рейдте эттин баасын гана эмес, санитардык абалды сактоо эрежелерин да текшеришти. Айрым сатуучулардын тийиштүү уруксат кагаздары жок болуп чыгып, эскертүүлөрдү алышты. Мал этине 630 сом, кой этине 640 сом деп келишим түзүлдү. То есть алардын макулдугу менен эт саткандардын макулдугу менен 630 сом болду. Бүгүнкү күндө протокол түзүлүп, ошонун негизинде бүгүн мониторинг жүргүзүп жатабыз. То есть ошол аткарылып атат, аткарылбайт атат. То есть 630 сом сатылат, сатылбайт. Өзүңүздөр көргөндөй көпчүлүгү бирок эски бал менен эле сатып аткандарды көрсөк болот. Аларга чаралар колдонуп, ошо мыйзам чегинде, мыйзам талаптарына ылайык чаралар колдонуп, ошондой эле ар бир служба өзүнө тиешелүү жактарын карап, чараларын колдонуп келатабыз. Эттин кымбаттаганынын себебин Оштогу сатуучулар Өзбекстанга мал экспорту күчөгөнү менен түшүндүргөн. Анда эт багытындагы мал коңшу өлкөлөргө сатылып жатканын айтышкан. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын төрагасынын орун басары Женали Орозбаев да эттин кымбаттаганын тастыктап, бирок бааны мамлекеттик жөнгө салууга негиз жок экенин айткан. Ал эми Айыл чарба министрлиги кооптонууга негиз жок экенин белгилеген. Анжелика Урматбек кызы, Мирбек Конобаев, Ош ТВ.